Мисалы мына эски айдоочулук күбөлүктөр. Эски айдоочулук буга чейинки мына 25-жылга чейинки 5 түрү чыгыптыр мынакей. 4 түрү чыгыптыр, 4 түрү. ID паспорт экен. Мону любой жерде жасап алса болот. Подделка кылса. Мунун подделкалары ушул, анан могул ID карттын подделкалары менен бүгүн дагы чет өлкөлөрдө машина айдап жүргөндөр бар. Могул ID картты Москвада кошуна өлкөлөр, чет өлкөлөрдүн жарандары колдонуп жүрөт бүгүн дагы. Суроо бүтө электе. Түшүндүңөр э? Могул айдоочулук күбөлүк менен, моулар менен бүгүн дагы машина айдап жүрөт. Россияда, Казакстанда дегендей башка чет өлкөлөрдө мына мөөнөтү бүтө электе. Муну кантип жок кылабыз? Муну жок кыла албайбыз да. Бая мөөнөтү бүтө элек болсо жүрө берет. Дагы бир 10 жыл жүрөт, туурабы? Ошондуктан биз азыр мына мондай күбөлүктү чыгардык. Бул эң акыркы үлгүдөгү дүйнө жүзүндө бир 10-дукка кирет десем да болот. Чип ичинде муну мүмкүн эмес жасаганга. Компьютер менен да башка. Только ушу биз өзүбүздөн чыгарат. Мен баягы өнүккөн өлкөлөр, алдыңкы өлкөлөр жасап коюшу мүмкүн эми. Америка, Россия, Кытай сыяктуу баягы дүйнөлүк державалар. Эми мен аны 100% эметем, бирок алар кылбайт андайды, билесиңер. Ошон үчүн мына эч кандай подделкасы жок. Мына мындан ары ушундай праваларды беребиз. Азыр алмаштырып атканыбыз да ошол правалар.